Арваңыздар НТС телеканалы, мен Эркин Рыскулбеков. 9 апрель күні Қырғызстаныбыздың 14 айыл өкмөттөрүндө, айыл аймактарында айылдык кеңештерди шайлоо өтөт. Андан тышкары Ленин райондук округ боюнча жогорку кеңешке мандат ачылгандыктан 28 майга коюлду. Шайлоо жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраагын айтканда, ошол 14 айыл өкмөтүнүн 3-үндө, анын баары Баткенде, Самаркандек, Актайыр жана Аксай айыл өкмөттөрүндө жаңы система кирип атат. Жаңы система дегенибиз электрондук шайлоо. Дүйнөдө жайылган система, бирок Кыргызстанда биринчи жолу пилоттук түрдө өткөрүлгөнү турат. Кандай оң жана терс жактары бар, ошол тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, ассаламу алейкум. Жана ошондой эле шайлоо маселелери боюнча адис эксперт Тагир Осмоналиев, ассаламу алейкум. Эми Узарбек Казич, эмне болгон система электрондук шайлоо деген, телефондон шайлайбызбы, ноутбуктан шайлайбызбы? Өтө жаңы болуп атат биз үчүн. Саламатсыздар. Туура 14 айылдык кеңешке шайлоо жарыяланган. Депутаттардын азыр үгүт иштери активдүү жүрүп атат. Кечээ эле бюллетендер даярдалып, региондорго жөнөтүлдү учкун басмаканасынан. Сиз айтып кеткен, жогоруда айтып кеткен 3 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо бул Баткен районундагы Самаркандек, Актатыр, Аксай айылдык кеңештеринде жанагы электрондук добуш берүү ыкмасындагы пайдаланабыз. Мында пилоттук режимде. Бул эмнени айтат? Билесиздер, баягы бизде ички жана тышкы миграция өтө күч алган. Ошол айыл аймактын тургундары, мисалы Бишкекте жашаса, Ошто же болбосо дагы бир чет мамлекеттерде жашагандар ушу шайлоого катышканга укугу бар да, мүмкүнчүлүгү бар. Укугу бар болчу, ошол укугун пайдаланганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Эсиңиздерде болсо, мурун баягы республикалык деңгээлдеги шайлоолордо, президент шайлоосунда, жогорку кеңештин депутатын шайлоогондо форма 2 деген арыз менен кайрылып, адресин которуп анан шайлоого катышчу да. 20-жылкы чейин. Ал кийин 20-жылкы шайлоодон кийин аны жокко чыгарып коюшкан. Ал эми айылдык кеңеш шайлоолорунда андай жок болчу. Форма 2 деген жок болчу. Ошол сөзсүз түрдө барып шайлоочу, өзүнүн жерине барып добуш берчү. Анан азыр эми технологиялар өнүккөнүнө байланыштуу ушундай сунуштар да бар. Сиз айткандай, дүйнөдө бир топ мамлекеттер муну пайдаланып келип атат. Биз дагы муну пилоттук режимде көрөлдү. Биринчи бул Самаркандек айылдык кеңештин кабыл алганбыз чечимди. Андан соң ушул жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда берки 2 айылдык кеңештин тургундары да сунуш берип, азыр ошол боюнча иштеп атат. Жалпысынан бүгүнкү күндө 802 адашпасам, 1-2 шайлоочудан адашып калышы мүмкүн. Анткени азыр жанагы кол менен берилген арыздарды дагы каттоо жүрүп атат. 802 жараныбыз, шайлоочубуз ошол тизмеге кирди 3 айыл өкмөт боюнчачы. Бул шайлоо күнү кандай өтөт мындай, ошонун механизмин түшүндүрүп берсеңиз? Атайын порталдан каттоодон өтүшөт. Жана электрондук подпись деп коет го, добуш, колтамга. Электрондук колтамгасын алат. Же болбосо идентификация кылып атканда азыр эми Face ID деген ыкманы да пайдаланып, атайын өтүп, анан каттоодон өтүп коюш керек шайлоочуларчы. Ал боюнча биздин специалисттер иш алып барып атышты. Мисалы эми карапайым шайлоочу эмес, кээде жаңы технологияларды өзүбүз деле пайдаланганды билбей калабыз. Ошондуктан биздин специалисттер Ош шаарында, Бишкекте, ошондой эле Москвада иш жүрдү бул боюнча. Анан шайлоо күнү ушул Бишкекте отуруп, мисалга алсак, өзүнүн жанагы телефонуна же болбосо ноутбугуна же интернети бар компьютерге кирип, өзү жанагы шайлоочубуз идентификациядан өтүп, анан жанагы порталга кирип, анан добушун бере алат. Добушту берет. Ошол талапкерлер чыгат, ошол жерден добушун берет. Анан кечинде шайлоо бүткөндөн кийин тиги участкалык комиссиядан протокол чыгат. Ал жерде баягы кадимки шайлоодо өтөт да. Ал жерде турган жарандар келип, кадимки эле бюллетень алып, классикалык шайлоодо өтөт. Анан экөөнүн протоколу анан чыгат ошол жерден.
Анан жана талапкерлер кимиси канча добуш алган. Порталдан тизмеден өтүп, Face ID-син же электрондук кол тамгасын өткөргөн инсан Бишкекте болобу, Москвада болобу, үйүндө болобу, жумушта болобу, телефон аркылуу эле же болбосо башка гаджет аркылуу эле шайлап коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Интернетке үзгүлтүксүз байланышы болсо, анан албетте алдын ала жанагындай каттоодон өтсө, ошол тизмеде, электрондук тизмеде болсо. Мен жана айтып атканым 800ден ашыгыраак адам деп атканым, шайлоочулар алар ошол регистрацияны өтүп тизмеге кирди азыр, ошо электрондук тизмеге. Анан электрондук тизмеге кирбей эле анан шайлоо күнү мен кол тамгам бар эле, мен киришим керек эле дегендер алып жарабайт. Бул системаны кандай колдонуп кетет саясатчылар, партиялар тууралуу бир аздан кийин сөз кылалык, мүмкүнчүлүктөр тууралуу. Техникалык тарабы боюнча Тагир мырза, канчалык ишенимиңиз бар? Акыркы шайлоодо билебиз, жана АСУ системасы дагы бир нече процентти эсе көбөйтүп көрсөтүп, мындай Борбордук шайлоо комиссиясынын системасына мындай ишенич дагы бир аз басаңдап калган да. Тооба туура. Азыр мисалы ошол электрондук система, добуш берүү системасы кире турган болсо, бул деген кандайдыр бир түрдө чоң коркунуч жаратып коюшу мүмкүн да. Именно ошол шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу боюнча. Анткени буга чейин акыркы парламенттик шайлоону деле ала турган болсок, ал жерден мисалы ошол эле шайлоонун жыйынтыгын чыгарып жатканда, данныйларды көрсөтүп жатканда башында 2 эсе бөлөк сандар чыккан болчу, анан кийин бир убакыттан кийин ал сандар азайып кетти да, 2 эсечи. Ошондон улам көптөгөн мисалы кандидаттар, көптөгөн саясий партиялар буга жана ошондой эле жарандарыбыз дагы, шайлоого чыккан жарандарыбыз дагы, алар дагы кандайдыр түрдө ишеничи жокко чыгып калды десек болот да. Бул жерден эгерде биз бул пилот, ал эми пилотто деле мисалы эмне максатта кылынат? Ошол эле пилотту мисалы кийин ошол жайылтуу максатында кылынат да. Апробация. Жайылтуу максаты болгондон кийин, мисалы ишке ашкандан кийин ал жерден чоң коркунучтар бар да. Мисалы ошол эле данныйлар серверге жүктөлгөндөн кийин ал жерден кандайдыр бир түрдө бир манипуляция болуп кетпейби? Эгерде мисалы ошол эле электрондук шайлоону ала турган болсок, практиканы ала турган болсок, мисалы Россия Федерациясын деле алып көрөлү. Ал жерде мисалы ошол электрондук добуш берүүдө абдан чоң мындай бир мүчүлүштүктөр бар. Ал жерде мисалы ошол эле добуш чыгаруунун жыйынтыктары боюнча дагы чоң манипуляцияга жолдор түзүлүп калат да. Бул жерден электрондук добуш берүүнүн жыйынтыгы саясий партиялар тарабынан жана кандидаттар тарабынан жана ошол эле шайлоочулар тарабынан жокко ишеничи жок болушу мүмкүн да. Бирок экинчи жагдай дагы бар. Бул деген ошол эле биздин ички мигранттар үчүн, мисалы эгерде алар шайлагысы келсе, бирок бүгүнкү күндө ошо тилекке каршы бөлөк условия деле түзүп берсе болот да. Не только электронное голосование. Ошол эле процедураны жеңилтип койсо болот да. Эгерде жарандарыбыз, чет өлкөдөгү жарандарыбыз, мигранттарыбыз, алар бүгүнкү күндө бир көптөгөн кадамдарды алыш керек да. Өздөрүнүн ошол добушун ишке ашырыш үчүн көптөгөн кадамдарды алыш керек. Бул деген учетко туруш керек. Кийин ошол мисалы көптөгөн шаарларда деле, чет өлкөлөрдө шайлоо участоктор деле ачылбайт. Ал жерден мисалы практиканы ала турган болсок, шайлоочуларыбыздын, ошо чет өлкөдөгү шайлоочулардын саны абдан төмөн болуп турат да. Бул деген экинчи жагдай именно условия тараптан да, жеңилдик тараптан шайлоочу үчүн. Бирок ошол эле жыйынтыгына чоң бир күмөн жаралып калышы мүмкүн да, жыйынтыгы чыкканда шайлоонун. Күмөн жаралган себеби бир электрондук атака болушу мүмкүнбү же? Албетте, бул деген мисалы азыр эле цифровизация деп атпайбызбы, ошол цифровизация өтүп атабыз. Көптөгөн учурларда мисалы биз деле мобилдик тиркемелерди колдонуп жатсак, сбойлор болот да, ар дайымчы. Мисалы бир даже определенный бир оплатаны жүргүзөйүн десең, сбой болуп кетет. Ошол эле учурда мисалы заинтересованный бир тараптар ошо шайлоону жокко чыгаруунун максатын көргөндөр мисалы хакерский атака кылып же дос атакаларды жүргүзүп, ал жерден мисалы сбойлор болуп калышы мүмкүн да. Бул жерден мисалы техникалык жактан, электрондук жактан мындай чоң мүчүлүштүктөр жаралып калышы мүмкүн да. Борбордук шайлоо комиссиясы кандай кепилдик бере алат бул ошол IT тармагы, электрондук эсептөө тармагы толук 100% ачык айкын болот дегенге? Себеби жогоруда айтылганда акыркы парламент шайлоо участкалар жабылып атканда 200%-тан ашып кеткен да шайлоочулардын саны. Ал боюнча эми ушул студияда дагы, башка студияда дагы, башка площадкаларда да көп сөздөр айтылган. Бирок прецедент болуп калды да бир жаман жери. Макулу да бар, каршысы да бар. Албетте ал бир күмөн жаратып койду. Ошол жанагы системага, сайтка дегендей биздин. Бирок ошол компания азыркы бул алып келип аткан компания ошо мурунку эле биз менен Кыргызстан менен
Кыргыз мамлекети менен Борбордук шайлоо комиссиясы менен иштешип жаткан Түштүк Кореялык компания. Түштүк Кореялык компания. Ошолорго биз өзүбүздүн сунушту баягы жолугушууда айтканбыз. Ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы? Анткени жанагы шайлоочулардын шайлоого болгон укугун жүзөгө ашырууда мамлекет болгон мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек да, шарттар түзүп бериш керек шайлоочуларга. Шайлоого келеби, келбейби, ал шайлоочунун өзүнүн укугу, бирок биз ошол укугун пайдаланганга шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо биз дагы башка сунуштарды бергенбиз. Мисалы 21-жылкы парламенттик шайлоодо билесиздер, преференциальный система менен кеткенде жана партиялар турат тизмеси, анан астында талапкерлердин цифралары эле турду да, баягы катардагы. Анан ошо менен дагы бир топ адашты. Бир топ шайлоочуларчы Абдан. аябай адашты. Ошондуктан жанагы бир 110 миңге жакын шайлоочунун добушу жана жараксыз деп табылып аткан ошондон болгон. Анткени эки талапкерге коюп коет, же болбосо партияга унутуп калып эле берки талапкерлердин тизмесине коюп коет. Биз сурадык, мүмкүн болсо ошол шайлоого келгенде бир монитор турса, монитордо талапкерлердин сүрөтү, фамилиясы менен жазылган болсо, ушундайлар бар жасаса болобу десек, болот. Кээ бир өлкөдө андай дагы жүрүп атат. Ал биз үчүн баягы, силер үчүн жаңылык болсо, биз үчүн жаңылык эмес деген. Ошону дагы азыр Самаркандек айылдык кеңешинде биз пайдалангантабыз. Шайлоочу келет, участокко келип туруп, билесиздер, баягы идентификациядан өткөндө өзүнчө аппарат турат, аяктан талон алып, анан аны алып теги комиссиянын мүчөсүн алып барып берип, анан бюллетень алып, анан барып шайлачу эмеспи. Азыр ошол идентификационный аппарат менен кошо эле монитордо турат и атайын принтерде турат ошол жерде. Өзүнүн баягы идентификациядан өткөндө шайлоочу, берки байкоочулар, комиссия мүчөлөрү көрүп турат аны. Ушул Эркин Рыскулбеков келди, тааныйбыз деп. Анан ал жерден жана мониторго талапкерлердин фамилиялары, сүрөттөрү менен чыгат. Анан ошол жерден басып Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн ал жанагы эме биз бирдик салган терминалдын эле бир түрү да, анчалык баягы чоң эмес, бирок монитор турат. Ошо, монитор кол менен эсептеп, кол менен басып, анан ал жерден бюллетень чыгат. Формасы берки бюллетенде эмес, ичкерээк болот экен. Анткени ошо жанагы принтери ошон атайын. Анан ал бюллетенде уже добуш берилген, өзү баягы шайлоочу берген добуш менен чыгат. Алып туруп, анан кайра автоматтык урнага салат. Анткени баягы эсеби туура чыгыш керек, баардыгы көзөмөл болуш керек. Муну дагы пилотный режимде өткөрүп атабыз, буюрса. Жанагы кепилдик боюнча. Эми кепилдикти 100% канчалык берсек дагы жанагындай случайлар болуп кетти. Ошондуктан баягы аракеттебиз. Ошол компаниялар дагы өзүнүн кепилдигин берип атат. Бирок жанагындай хакердик атакалар ар бир шайлоодо болуп турган. Бирөөсүндө көбүрөөк, бирөөсүндө азыраак. Биздин азыркы сервердеги мүмкүнчүлүктөр азыркы күндө билбейм, дагы күчтөнтүп коюшту. Мурунку убакта 1 миллион атаканы бир убакта бергенде туруштук беришкен, бирок эң көп болгону бул 2017-жылы президенттик шайлоодо 120 миңби атака болгон экен бир маалда, бир убакта. Ушундай болгон экен, бирок ал болсо миллиондон ашык атака болсо да туруштук бере алган система экен. Бирок кийинки шайлоолордо анчалык атака болгон жок. Бүт баарын отслеживать этип турушат. Специалисттер канча атака болуп атат, кайсы мамлекеттен келип атат, баардыгын отслеживать этип турушат. Эми бул техникалык жагы. Эми АВИР тарабына өтөлүк. Бизге жакшы маалым болгондой, октябрдагы 20-жылдын октябрындагы шайлоонун жокко чыгарылышынын бирден бир себептери форма 2 болгон. Себеби партиялар шайлоочулардын добуштарын сатып алып, ошол форма 2 аркылуу өзүбүз билебиз, узак тиги автобустар менен алып келип шайлантканда, анан бул электрондук добуш берүү системасы бул форма 2-нин эле бир жаңы түрүнө айланып кетпейт деген коркунуч жокпу сиздерде? Бизде аябай бар коркунуч. Анткени карап эле көрөлү, пример катары, ошол эле 20-жылда өткөн парламенттик шайлоодо көптөгөн ошол шайлоону утуп кеткен саясий партиялар көпчүлүгү эле айтылды да, ошол добуштарды сатып алуу менен шайлоону утуп кетишти депчи. Ошондон улам азыр эч ким андай кепилдик бере албайт да. Ошол эле кандидаттар, ошол эле саясий партиялар шайлоого катышып, шайлоочуларыбыздын добуштарын дагы деле сатып алууга кадам жасашат да. Ошондон улам мисалы азыр мобилдик тиркеме аркылуу боло турган болсо, электрондуу боло турган болсо, ал жерден мисалы шайлоочу шайлоо участогуна келбейт, үйүндө эле отурат. Эгерде үйүндө отура турган болсо, ал жерден эч ким аны көзөмөлдөбөйт. Мисалы шайлоо участогунда байкоочулар бар, комиссиянын мүчөлөрү бар. Ал жерден мисалы кабинкадан бюллетенди сүрөткө да тарткан болот. Ал жерден мисалы шайлоонун добуш берүү процессинин купуялыгы толугу менен сакталат да.
Ал эми электрондук добуш берүүдө ал жерден мисалы үйүндө отура турган болсо, же эшикте отурган болсо, же жумушта отура турган болсо, ал жерден шефи болобу, же кандидат болобу, же бир кандайдыр бир ошо агитатор Сатып алган болобу, кишиси болобу. сатып алганга толук мүмкүнчүлүк болот. Бир гана жөн эле сатып албайт, ал жерден 100% гарантия алат. Телефонду алып туруп көргөзөт, кайсыл кандидатка шайлап атканын, жанында туруп эле карап эле турат. Анткени эч ким болбойт, байкоочу да болбойт, эч ким жок ал жерде. Отуруп эле мисалы акчаны берген кандидат же саясий партия ал жерден 100% алар гарантия алат да. Кайсыл шайлоочу, кайсыл саясий партияга шайлаганын толугу менен мисалы скриншот кылып туруп эле, сүрөткө тартып эле, жанында эч ким жок болсо деле экинчи телефон алып туруп эле добуш берген процессин видеого тартып же сүрөткө тартып тиги адамга гарантия катары жөнөтүп койсо болот да. Бул жерден добушту сатып алууга абдан бир жеңил, анан кийин акчаны берген адам үчүн 100% гарантия түзүлөт. Контролдоо функциясы Толугу менен контроль болуп калат. Озурбек Азизович, мурун добушун 3000 сомго саткан шайлоочулар бул жолу да сатпайт деген кепилдигибиз жок. Бирок 3000 сомго сатып, бизде бир жакшы сөз бар эле го, добушун бир чоң кандидат эле айтпады, добушуңарды сата бергиле, бирок тиги урнага киргенде өзүңөр каалаганын шайлап койгула депчи. Бул ирет добушун сатып, электрондук порталдан өтүп коюп, анан кийин ошол сатып алган кишинин көзөмөлүнүн алдында шайлайт деген дагы чоң мындай Пандоранын эмесин ачып атабыз да. Туура, бул боюнча бул маселени мен дагы коюп келатам. Биздин ошол жана IT специалисттерге айтып атам, бул добуш сатып алуу маселесинде кандай кепилдиктер болот. Анткени сиз айтканга мен да кошулам. Үйүндө отурат, же болбосо ал күнү кай жерде болсо ошол жерден баарын бир жерге чогултуп алып мүмкүнчүлүк шайлап турат. Бирок баягы шайлап атканда ошол адам өзү гана болуш керек экен, ушундай бир талаптар бар экен. Бирок сиз айткандай анын экинчи жагы бар, дагы бир телефону бар. Эми биздин шайлоочулардан ошондой эле талапкерлерден айла качып кутулбайт да. Билесиздер, кандай шарт түзсө дагы баары бир деле добушун саткандар сатып атат, сатпагандар сатпай эле да. Анан муну мен айтып эле келип атам. Шайлоочуларга дагы кайрылып кетем. Акчалууну шайласаңар акчалуу келет, бай келет. Айтат го, байлар эле келе берет депчи. Анан билимине карап шайласаңар билимдүүлөр келет. Ошондуктан баары бир акыркы сөз шайлоочунун өзүндө. Шайлоочулар ошол мындай айтканда жоопкерчиликти алып шайлоого катышыш керек. Бирок анын купуялуулугу да сакталбай калып атат да бул ирет. Сакталат. Купуялуулугу сакталат. Албетте өзү мисалы жана кабинкага киргенде деле сүрөткө тарта калып чыккандар жок эмес да. Запрет болгон күндө деле тартып алып атпайбы? Ал эми шайлоочу бирок анда кепилдик көбүрөөк да, кабинкалар төмөнүрөөк, байкоочулар бар, баары бир участканын ичинде дегендей. Шайлоочу өзү жоопкерчиликтүү мамиле кылса шайлоого, баардык купуялыктагы жанагы добуштун жетиши дагы бүт баардык сакталат. Бирок ал эми экинчи маселеге өтүп кетип калып атат, жанагы добуштарды сатып алуу боюнча. Ал маселе жок эмес, ал маселе болуп атат. Канча 2021-жылкы шайлоодо канча фактылар чыгып атты, көрүп аттык. Бир тобуна кайрылуулар болду. Кээ бир талапкерлерди шайлоодон четтеткенде убактыбыз болгон, эсиңиздерде болсо, ошо добуштарды сатып алуу, алдын ала шайлоого чейин эле сатып алуулар болуп аткан да. 28-inde колдонулобу бул система Ленин району боюнча? Муну азыр айта албайм, анткени биз коллегиальный органбыз. Анан 28-inde Ленин районунда 26 округда участкалар көп да. Шайлоочулар да көп. Ага мүмкүнчүлүк болобу, техникалык жактан баарын камсыздаганга болбойбу, аны биле албайм да, азыр айта албайм. Портал бир эле да бирок. Портал бир, бирок жанагындай түшүндүм. Добуш берүүгө аппараттар боюнча. Эгер мүмкүн жанагы сиз айткан электрондук добуш берүүнү мүмкүн киргизсе болот. Бирок аны мен жалгыз. Боршайком коллегиясы жеткен. Тагир мырза, бирок ошол эле учурда жогоруда айтылгандай Кыргызстандын мейли ички миграциясы, ички мигранттар форма 2-ни артка киргизсе деле бир участкаларды табат. Ошол эле Россия Федерациясында же Казакстандын талаасында жүргөн биздин шайлоочулардын дагы шайлоо укугунан ажыратып атпайлыкпы? Ошол эле Сургутта жүргөнү болобу, же болбосо тиги Красноярскийдин тегерегинде жүргөндөр болобу? Алар консулдук бөлүмдөргө чейин келип шайлоо мүмкүнчүлүгү жок да, анан балким ошо электрондук шайлоо системасы чет жакта жүргөн кыргызстандыктарга чынында өзүнүн конституциялык укугун ишке ашырууга мындай жакшы жол ачып берип аткандыр. Ооба, албетте, мен башында эле айтып кеттим, именно ошол шайлоочуларыбыз үчүн шайлоо укугун ишке ашырууда мындай бир түрдө кандайдыр бир түрдө жардам бериши мүмкүн да. Бирок ошондой мисалы добуштарыбызды мисалы ишке ашырууда
именно электронный голосование аркылуу андай мүмкүнчүлүктөн мисалы башка деле мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсек болот да. Эгерде ошол эле акча каражаттарын табып эле кайсыл жерде мисалы шайлоочуларыбыздын заявительный характер кылып коелу, кайсыл региондордо мисалы чет өлкөлөрдө кайсы региондордо мисалы ошол эле электрондук түрдө эле өзүнүн заявкаларын беришсин, мен мисалы шайлоого барам, шайлоо күнү шайлайм деп. Анан борбордук шайлоо комиссиясы мисалы өкмөт менен биргеликте эсептеп чыгып, бюджетин даярдап, мисалы Красноярскийде 20 миңге жакын мисалы шайлоочубуз бар экен. Ошол жерге мисалы шайлоо участогун ачып коелу. Же бөлөк эле жерлерге ошондой эле түрдө анализ кылып туруп, кайсыл жерде эгерде шайлоочуларыбыз даяр болсо шайлоого катышканга, анткени бул деген биз мажбурлай албайбыз да. Эгерде шайлоочу өзү кааласа, анда заявка түрүндө берип коелу, мүмкүнчүлүк заявка беришсин, электронный заявка эле. Анан ошондон улам бюджетин түзүп, ал жерге мисалы шайлоо участокторун ачып коелу. Шайлоо участокторун Красноярский мейли, мисалы үчүн билбейм, Люблянада бир 50 кыргыз бар экен, Будапештте бир 120 кыргыз бар экен. Алар үчүн өзүнчө бир участок ачылбайт да. Аларга Албетте, ал жерден мисалы ошо анализ кылынат, канча шайлоочу болсо, мисалы бизде Кыргызстанда ар бир шайлоо участокторунда мисалы 1,5 миң, 2 миңдей мисалы шайлоочуларыбыз бар да. Эгерде ошондой санга жете турган болсо, анда шайлоо участокторун ачып койсо. Калгандаргачы 150 болгондо. 150 болсо, анда беркинде эле консульский учет менен ошондой эле калтырып койсо болот. Ушул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. 2021-жылкы шайлоодо чет өлкөдө 58 участок ачылды. Жалпысы Россияда, Дубайда, Италияда, Америкада, Кореяда, бир топ мамлекет, Турцияда. Ошол 58 мамлекетте 80 миң шайлоочу жана консулдук учетко туруп тизмеге кирген. 80 миң шайлоочу биз шайлоого катышабыз деп. Анан билесиздер, биздин БШКнын мүчөлөрү, ким болбосун депутаттар, айрыкча Россия Федерациясына барганда жолугушууларда ушул маселе көп көтөрүлөт экен да. Мына биздин укугубуз чектелип атат деп анан болгон мүмкүнчүлүктү жасап берилди. Бирок шайлоого келгени 8 миңге жетпей калды да, 10% да жетпей калды да. Эми туура түшүнүшүбүз керек, биздин мигранттар баягы жыргагандан жүргөн жери жок да, аякта иштеп атышат. Шайлоо дем алыш күнү болот экен. Биздикилерди дем алыш күнү эс ал дебейли да. Көбүнчө мигранттар баягы режими жок эле иштеп атат да, 12 сааттан иштешет экен ар кандай. Анан ошондуктан шайлоого катышам дегенде дагы мүмкүнчүлүгү болбой калып атат да. Жанагындай түзүп бергенде да шартта да. Чоң мамлекеттерди карабайсыз. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында, Калифорниядагы жашаган биздин кыргызстандыктар шайлаш үчүн Вашингтонго келиш керек экен. Вашингтонго келиш үчүн 6,5 саат самолет менен учуп келиш керек. Бир жагы же болбосо 1,5 сутка жүрүп келиш керек. Анан Чикаго келиш керек. Анан ошондой шайлоочуларыбызга бул дагы болсо бир шарт. Сиз туура айтып атасыз. Жана электрондук добуш берүү бир шарт болуп атат да. Эми азыр технологиялардын өнүгүп атканына байланыштуу биз дагы баягы четте турбай ошону көрөлү. Жана пилотный деп атканыбыз ошол, байкап, муну өткөрүп көрөлү. Жакшы болсо пайдаланалы. Эгер мүчүлүштүктөр көп болсо, анда токтотуп туралы. Бир кийинки дагы жакшы заманга чейин дегендей болуп, жана пилоттук деп кабыл алып атабыз. Анткени ачык айтыш керек, сиз туура айтып атасыз, жанагы кийинки чоң шайлоолорго пайдаланганга даярдыкта деп чүтө. Албетте, бул азыр жергиликтүү кеңештерде баягы пробный кылып көрүп жакшы результатын берсе, ошол шайлоочулардын добуштары саналып бардыгы жакшынакай болсо, кийин 26-жылы, 27-жылы чоң шайлоолор болот. Чоң шайлоо дегеним республикалык деңгээлдеги, жогорку кеңештин шайлоосу 26-жылы болот. Президенттик шайлоо 27-жылы болот. Алга чейин убакыт бар. Анан бул шайлоо системасынын ыкмасын эле эмес, шайлоонун шарттарындагы, мыйзамда дагы бир топ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, билесиздер. Ага боюнча да жана жумушчу топ былтыр түзүлгөн. Азыр кичине иши басаңдагансып турат, бирок ошону ишти мындай активдештирип, шайлоонун шарттары, мындай айтканда оюндун шарттары алдын ала ачык болуш керек, эртерээк. Ошол саясий партия болобу, талапкер болобу, шайлоого баратканда өздөрү билиш керек, кандай ыкма менен шайлоого барабыз, кандай шартта барабыз деп. Жана 2021-жылы эсиңиздерде болсо 30-июнда жогорку кеңеш кабыл алды. Анан 28 августта президент кол коюп, анан 29-да шайлоону назначать этти. Ооба. Анда бирок чыйыста болуп калбадыбы. Анан өзү ошол мыйзамды кабыл алган депутаттар мурунку созывдун кийин шайлоого катышып атып, кээ бир маселелерин ушундай болуп калды беле деп бизден сурап аткандар болуп атты да. Жөнөкөй биринчи жолу шайлоого катышып аткан жаштар болобу, же болбосо биринчи жолу катышып аткан биздин жарандарыбыз кандай акыбалда калды да. Ошондуктан алдын ала оюндун шарттары так болуп, 1-2 жыл мурун эле билиш керек. Кандай шайлоого барарын даярданыш керек. Бул эми шайлоо
оңой иш эмес да. ооба Айрыкча бирок саясий жана партияларга. чет мамлекет менен Кыргызстандын ичиндеги электрондук шайлоонун оң терс жактарын айтып атпайлыкпы? Ошол Кыргызстандын ичиндеги жанагы подкуп маселесин чечип, бирок ошол эле убакта Калифорния менен тиги Бухарестте отурган кыргызстандыктар шайлоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн балким электрондук шайлоону азырынча Кыргызстандын сыртында жүргөн гана жарандар колдонулат деген ыкманы колдонсочу кандай болот? Бул дагы карап көрүү ойлончу сунуш, туура сунуш деп деле эсептейм. Азыр эми көрөлү бул шайлоолорду. Андан кийинки чоң шайлоолордо сиз айткандай ошо чет өлкөлүктөргө мүмкүн пайдаланабыз. Анткени эми ал жакта шайлоочулардын добушун сатып алуу маселеси жок болуш керек. Эми каражат маселесине келсек, бул системаны орнотуудагы бюджетке бир топ каражатка турат экен, орточо эсеп менен $12 миллион талап кылынып атат. Жакында эле асуу системасын киргиздик деп ага дагы чоң акча каражат кылынган. Анан улам системаны жаңылай берүүнүн дагы кажети барбы? Ушул эле студияда мына сиз туруп эле айтпадыңыз беле, ушу биз асууга кепилдик беребиз, асууга ишенебиз деп. Балким бюджетте акча жок болуп аткандыктан ошол азырынча колдонуп аткан асуу системасы менен эле кете беребиз. Асууну алып атканда деле эсиңиздерде болсо бюджеттен дагы кеткен акча, бирок ушул донорлордун акчасы кеткен. Япон мамлекети, Швейцария, ошол эле Корея, евро биримдик Еврокомиссиянын жардамы менен алынганда. Анан асуу боюнча айтып кеттиңиз, кепилдик беребиз. Асууга кепилдик берип эле атабыз дагы эле. Асуу боюнча деле маселе болгон эмес. Маселе бул жактагы сайтта болгондо. Ар бир участкадагы протоколдор жана электрондук, андан кол менен санагандар баардыгы эле шайкеш келген. Шайлоодон кийин бир топ арыздар түшүп, талапкерлерден, саясий партиялардан биз жерлерге барып, кайра аштырып санатып да келгенбиз. Ошондо баягы кандай болсо ошондой эле чыккан. Кийингиси делечи. Мындай эч кандай деле өзгөрүү болгон жок. Асууларга мындай ишенич бар, жакшы эле бар ишенич. Каражат боюнча эми азыр шайлоону бул айылдык кеңештерде өткөрсөк, анан кийинки каражат албетте бул бюджетке кетет. Мүмкүн жанагындай донорлор дагы мүмкүн жардам берип калышы мүмкүн. Андагы баягы исключать этпей турушубуз керек. Анан шайлоого барган орточо шайлоочу 50 жаштан жогору же пенсия урагындагы инсандар, анан жаштар көбүнчө барбайт шайлоого, бул маалым. Анан балким бул электрондук системага киргизип, баарыбыз азыр заманбап тиги гаджеттерге жакын болуп калбадыкпы? Ошол мындай жаштардын дагы шайлоого катышуу ыктыярдыгын жогорулатат. Азыркы практиканы ала турган болсок эле, мен сунуштайт элем, ошол эч кандай бир электрондук шайлоо киргизбей эле азыркы эле колдонуп жаткан практиканы колдонуш керек да. Анткени азыр деле мисалы жаштарыбыздын шайлоого катышкан санын деле карай турган болсок, ал жерден деле жаштарыбыз бүгүнкү күндө абдан активдүү болуп турат да. Анткени көптөгөн жаштар бүгүнкү күндө саясатка кадам таштап атышат. Ошондон улам алар өздөрүнүн аудиториясы менен агитация кылып, өздөрүнө ошо добуштарды топтоого толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул деген ошол эле преференциялык система киргенден кийин көптөгөн ошол шайлоочуларыбыз тарабынан ошол маалыматтын аздыгынан көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп калды. Бирок ошол эле учурда мисалы азыркы Ленин Бишкек шаарынын Ленин району боюнча өтө турган шайлоого мен ошол жерге сунуштайт элем, ошол электрондук голосование киргизгенге. Анткени ошонун жыйынтыгында биз толгон бүт бардактын баарын ошол жерден көрөбүз дагы. Бул инициатива ошол жерден эле токтоп калышы мүмкүн да. Баткенден көрүнбөйт дейсиз. Баткенден көрүнбөйт, анткени ал жакта чоң интерес жок. Анткени ал жерде айылдык кеңешке жергиликтүү тургундар эле мисалы өздөрүнүн кандидатурасын коюшат. Ал жерден мисалы бир кандай бир чоң маселени чечишпейт айылдык деңгээлдечи. Бул жерден мисалы жогорку кеңешке келе турган инсандар, алардын чоң интереси бар. Бул жерден ошол бай адамдарыбыз эле кайра эле ошол добуш сатып алуу аркылуу эле келип калышат да. Бул албетте бул системаны ошол Ленин районуна киргизиш керек. Ошол жерден чоң бир мүчүлүштүктөрдү, ошол жерден бир махинацияларды, манипуляцияларды ошол жерден көрөбүз да. Бирок 28 майда Ленин округу боюнча киргизе турган болсок, анда чоң бир округту же чоң бир эле жогорку кеңештин мандатын мындай садага чапкан болот атпайлыкпы, эгер сиздин бул жерден ошол инициатива ошол жерден эле токтоп калат да. Мүмкүн кийинки чоң шайлоолорго ошол мүчүлүштүктөрдү жокко чыгарууга да шарт болот. Бул дагы мындай баягы четке какчу эмес, мындай карап көрчү сунуш да.
Анда азырынча суроолорубуздун баары соңуна келип жетти. Мен соңку эле бир суроом бар. Себеби менин эсимде бар, бул Түштүк Кореялык компания эмес. Ошол Түштүк Кореялык компаниянын дүйнөдөгү негизги конкуренттеринин бири Америкалык Smartmatic компаниясы. Жаңылбасам, депутат Сулайманов, депутат Акаевдер дагы ушул компанияны адвокациясын жүргүзүшкөн. Балким туура эмес айтып атам. Бирок мен ошол өзүбүздүн студиябызга да башка канал эле алып келип шайлап көргөнбүз да. Мен азыр эстесем 2008-жыл экен. 2008-2009 жылдары, балким 2010 жыл, айырмасы жок. Мындан бир топ жыл мурун, бир 10 жыл мурун кеминде. Эмнеге бул системаны сиздер ошол 10 жыл мурун киргизген жоксуздар? Бул система 10 жыл мурун эле бар болчу да. Эмнеге асууну анан өтүп, анан бул системага жаңыдан келип атабыз? Дүйнө жүзү болсо буга бир нече жыл мурун эле келип алган. Мен эми 10 жыл мурун БШКда иштеген эмесмин, биринчиден. Бул менин эсимде болсо бир 2013-жылдары, 14-жылдары сунушталган. Ушул Кореялык компаниядагы ошол Smartmatic'дагы бир көргөзмө болуп, тарых музейинде болсо керек менде. Жодор Сайдулкан мырза алып келген. Ишил алып келишкен, анан көргөзүп сунушташкан. Ал кездеги мыйзамдарга, ошол мыйзамдарды өзгөртүп, жаңы шайлоо бараткандагы менимче ылайыктуусу ушул асуу болсо керек. Азыркы жана бизде автоматтык эсептөөчү урналар. Анан биометрика болгон. Эң негизги маселе биометрикага кирип, биометрика аркылуу добуш берет деп. Бирок бул да болсо бир топ тартипке алып келип алдык. Ошонун жыйынтыгы менен негизи чын айтышыбыз керек, бир топ шайлоо системасын, шайлоочуларды, катышып аткан талапкерлердин баардыгы кичине бир тартипке келгендей болду. Жанагы добуштардын санын эсептөөдө. Андан кийинки кадамдар жана преференциалдык системаны сунуштаганда 2021-жылы ошондо жана Smartmatic'тин оборудованиясы мүмкүн ылайык келмек. Ошондо ылайык келмек. Бирок баягы башында тандап алган кореялык компания азыркы күнгө чейин иштеп атат. Азыр деле ошол компания менен уланып баратат. Мен 2 жыл болуп калды, 2 жылга жакындап БШКда иштеп атканым. Smartmatic'тен бүгүнкү күндө сунушун уккан жокмун, көргөн да жокпуз. Чын айтканда мүмкүн алар менен иштешсе болот. Бирок сиз туура айтып атасыз, бул эки компания, көп эле компаниялар иштейт, бирок экөө ошол бири-бири менен дүйнөлүк деңгээлде конкуренцияда да экен, лидерлер да экен. Ал убакта преференциалдык системаны дагы көтөрүшүп, Арнамыз фракциясы менен Атамекен фракциясы, бирок жогорку кеңеште өтпөй калган. Ошол 2015-жылкы шайлоого бараткандачы. Бирок алардыкы башкача сунуш болчу, билесиздер. 7-9 округга бөлүп, анан ошол округдардан шайланып келген ушундай системаны курушмакта. Ал эми азыр бизде 2021-жылкы кабыл алган өзгөрүүлөр боюнча жанагындай преференциалдык, анан бир мандаттуу округдар менен кетип баратабыз. Кийинкисин дагы көрүп жатабыз. Көрөлүк, 9 апрелде шайлоо кандай өтөт. Андан жыйынтыгын анан балким 28 майда да колдонуу. Уруксат этсеңиз, ошол 9 апрелге ошо 14 айлык кеңештин тургундарына шайлоого активдүү катышуусуна чакырам. Чын айтышыбыз керек, баягы мурун айыл өкмөт башчыларын шайлаган заманда айылдык кеңештин талапкерлер да көп болчу. Бир мандатка кеминде 5 алды, бир 10дон ашып кетчү да. Азыр кичине кызыгуу басаңдап калыптыр. Анда айылдык кеңештин аброю дагы бийик болчу да. Азыр кичине кызыгуу басаңдап калыптыр, бирок ошол эле айыл округунун социалдык экономикалык шартын оңдоого, инвестициялык ар кандай проекттер менен иштөөгө депутаттарда бир топ мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эми айрыкча жаштарга кайрылат элем. Ошо буга чейин деле кайрылып келгенбиз. Азыр да ошо шайлоого барып катышып, туура талапкерлерди тандап, шайлоону мындай жакшы маанайда өткөргөнгө чакырам бардыгын. Ал кene ошол айылдык кеңеште бир топ маселелер болот. Бюджеттен баштап, жер маселелери болобу, кандай ишкерликти колдоо маселелери, көп нерселер каралат да. Ошондуктан баягы айыл өкмөттө эле шайлабай калдык деп шайлоого барбай коюш керек. Барбай койбош керек да, барыш керек шайлоого. Ыраазычылык, эми ийгиликтүү болсун, бардыгы тең көрөбүз. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.